Саламатсыздар достор, сіздер менен Мирлан Батырханов. Мына бүгін біз сонун аябай чоң сабақ мотивационный мероприятие деп коет. Мына мотивация алчун, мотивация берчү ушундай мааракени бүтүрдүк. Шунча күн бир жума бээринен отуруп, акыры баарын төкпөй чечпай өзүнүн окуяларын айтып бердик. Элдин окуяларын угатып, аябай сонун толкундадык, сонун сезимдер болду, сонун мотивация алып аттык. Бүгүн биз көбүрөөк сиздер менен тез акча табуу, тез ийгиликке жетүү, тез чоң акча табуу жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Көпчүлүк адамдар мен тез байып кетсем, тез акча тапсам, тез байып кетсем деген максатта келишет биздин бизнеске, тармактык маркетингке. Анан ошону билген адамдар сизди кээ бир учурда жаңы компанияларга тез байыйсың, тез акча табасың деп чакырышат. Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетсек, мына ушундай учурлар көп эле болот. Менде да ушундай учурлар болгон. Кээ бир лидерлер бар да, сизди ушундай компанияларга чакырышат. Ал лидерлер сизди бул жерде тез байыйсың, бул жерде маркетинг планы аябай крутой, аябай сонун, продукциясы аябай сонун, бул компания эң мыкты деп чакырышы мүмкүн. Ошондой болгондо эмне кылса болот? Ошентип чакырчу болсо, сиз дайым эсиңизде болсун, тез акчалар, чоң акчалар канча салат. Бул көбүнчө имитация бурных денег деп коет да. Чоң акчаны имитация жасачу, имитация кылчу компаниялар болот. Ошондой компанияларга чакырышат. Анан өзгөчө жаңы компанияга жүгүрүп келчү ишкерлер болот. Ошолордун эсебинен болот да. Мына кээ бир компаниялар бар, мына биз айтып атабыз, имитация деп атабыз, чоң акчанын имитациясы деген нерсе болот деп атабыз. Ошондой учур кантип болот? Бул көбүнчө бинардык компаниялар жана чоң акча салып кириш керек, чоң акча салым кылып башташ керек деген компанияларда болот. Өзгөчө 20 миң, 30 миң, 50 миң сом берип кир деген компанияларда анан өзгөчө күчтүү жана харизмасы бар, атактуу лидерлер ошол компанияларга келсе, жана жаңы компаниялар келгенде ошондой компанияларга чакырышат сизди. Сиз ошол компанияга жүгүрүп, сүйүнүп, кубанып, ай бул компанияда мен биринчи болуп калат экенмин, ай бул компанияда мен башында болуп калат экенмин деп жүгүрүп ошол жерге келип катталышыңыз мүмкүн. Бул балким бир четен туурадыр. Өзүңүздүн биринчи тажрыйбаңызды, биринчи опытыңызды алып аткан болушуңуз мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда сиз жана сиздин артыңыздан келген адамдар акчасына күйүп калышы мүмкүн. Эмнеге? Жаңы компаниялардын 90% жабылып калат, жаңы компаниялардын 90% иштебей жок болуп кетет. Мына ошол окуя бул жаңы компаниялардын көбүндө бар. Ошол себептен ушул нерсе сизди да күтүп турушу мүмкүн. Ошондуктан сиз ушундай компанияларга келиштен мурун дайым ойлонуп көрүңүз. Дагы чоң акчалар, тез акчалар канча салат? Ошондой эле мына өзү лидерлер бар. Ошондой компанияларды дайым карап жүрүп, тез өсүп, бум боло турган компаниялар бар. Ошол компанияларды билишет алар, ошол компанияларды аңдышат, анан кийин ошол компанияларга катталышып, анан сизге ошол адамдар чакыра баштайт. Анан сиз барасыз дагы ошол адамдарга жем болуп калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен жаңы компанияларга барганда ойлонуп туруп анан барыңыз мүмкүн болсо. Анан дагы инвестиция кылчу компаниялар бар. Ал жерде эч кандай продукциясы жок. Чындап инвестиция компаниялары болушу мүмкүн арасында, бирок алардын 90% бул пирамидалар. Көпчүлүк учурда мыльный пузырь деп коет да. Мына товар, продукция жок, ал жерде жалаң акча салмай. Албетте акча салмай компанияларда кандай болот? Эч кандай продукцияга акча кетпегендиктен компания элге көптөн акчаны чачалат. Жана воздух, абаны сатып аткандыктан алар атайын көбүрөөк акчаларды, тезирээк акчаларды элдердин көзү май басып калсын деп ошондой акчаларды беришет. Анан ошол адамдар келип ошол компанияларга мына жаман нерсеге чымындар үйүлгөндөй, аселге же балга арылар үйүлгөндөй элдер да ошентип үйлө баштайт. Анан ошону көрүшүп, жаңы тажрыйбасы жок ишкерлер, ай укмуш турбайбы? Силер иштеп аткан компанияда мынчалык тез эмес окшойт, же мен иштеп аткан компанияда мынчалык тез эмес окшойт. Ал эми бул жакта тез акча бар экен деп ошол жака жүгүрүп барышат. Анан кийин жарым жыл, бир жыл айналып компаниялар жабылып калат. Мына мен иштеген 3 компанияда ошентип жаңы компания болчу, үчөө тең азыр жабылып, жок үчөө тең легенда бойдон, укмуштуу компания бойдон калып кетишти. Элдин оозунда, элдин мээсинде. А кимдир бирөөнү болсо ыйлатты, кимдир бирөөнү болсо кредиттерге алып барды, кимдир бирөөнү болсо үйүнөн кур калтырды. Ошол себептен андай бум, окуй биз тез байып кетет экенбиз, окуй биз бул жерде тез акча табат экенбиз деген нерсеге мүмкүн болсо берилбеңиз. Чыныгы байлыктар акырындык менен жасалат. Чоң ийгиликтүү миллионер адамдардын көпчүлүгү өз байлыгын акырындык менен жасаган. Жылдар бою иштеп отуруп, ошол ишке берилип отуруп, жана элге тез тарап кете турган эмес, акырындык менен бирок кадам сайын тарап кетчү продукциялар менен, кадам сайын тарап кетчү, акырындык менен тарап кетчү кызматтардын жардамы менен байышкан. Дагы бир түрү бар, тез акча табуунун жолу, бул айталы разовый доход да. Мына пассивдүү, туруктуу келеше бар жана тез келчү убактылуу акча бар да. Мына ошол тез келчү убактылуу акча бул кандай? Бул сизге сатуудан түшкөн акча. Мисалы үчүн сиз айталы инвестицияны сатып атасыз, айталы криптовалюта, мына биткоиндер чыгып атат. Биткоинди бирөөгө саттыңыз, айталы ал 200 миң акча киргизди, сизге ал жерден 10% же 5% түшөт. Дароо бир адамды киргиздиңиз, сизге 20 миң акча түштү. Андан кийин сизге ошол адамды же ошондой акчаны сиз бирөөгө көрсөтүшүңүз мүмкүн. Албетте бул жакшы акча, бул акчага жүгүрбөгүлө дейм. Бирок бул убактылуу, кыска акча. Көпчүлүк
тез чоң акчалар, алар кыска акчалар да. Кыска акча дегенибиз бир жолу түшөт, башка жолу түшпөйт. Ал эми дайым туруктуу түштүрчү акча жасаш үчүн мүмкүн болсо элдер дайым колдонуп турган продукцияларды сунуш кылса ошондо гана кетет экен да. Ал эми криптовалютаны күнүмдүк турмушта эч ким постоянно колдонуп турбайт. Ал инвестор бир жолу акчасын киргизет, 200 миңди же миллионду киргизди, ал адамга 100 миң акча түшүп калды. Мына көрсөң, мына мен бир жумада 100 миң акча таптым деп мактанышы мүмкүн да. Бирок ал разовый акча. Разовый дегенибиз ал адам эртең жүгүрүп иштебей калса акча түшпөй калат. Жана ал адамда эртең бүгүн болду, эртең бир жумадан же 2 жумадан кийин ошондой инвестор ал таба албаса, ага ошол акча түшпөй калды. Демек бул туруксуз акча деп атабыз да. Албетте ага жүрбөңүз дебейбиз. Андай акча кызыктырса сизди жасай бериңиз. Бирок сиз мүмкүн болсо туруктуу, пассивдүү, дайым акырындык менен түштүрчү акча жасасаңыз, сиз акырындык менен байыйсыз. Ал эми тиги акча менен байбайсыз. Ал убактылуу сизге келди, андан кийин жок. Кийин сиз ошондой инвестор таппай калдыңыз, жок. Мына мен ошондой туруктуу структура куруп атам. Туруктуу структурам бизди мына 3,5-4 жыл бою биз иштеп едик. Билебиз мен ошол бизнес иштеп едик, бирок бизге ай сайын 40 миң 50 миңден түшүп атты. Мына бул жашаганы беймалал жетип атты. Биз башка бизнестерди ачып, кенен тобокелге барып аттык. Ал эми жанагы мен мына бир жолу мына адам каттадым, мага дароо 10 миң түштү, дароо 5 миң түштү, мен 2 адам каттадым дегендерге иштебей калса түшпөй калат. Көрдүңүз, ошол себептен разовый доходко кызыкпаңыз. Мүмкүн болсо туруктуу, дайым түштүрчү бир ишке кызыгыңыз. Ал үчүн сиз элдер дайым алып турчу, тез алып турчу продукциялардын жардамы менен бизнес курганыңыз туура болот. Көрүп турганыңыздар үчүн рахмат. Видеого лайк басып коебуз, жана каналга каттап